Данияр көк бор менен 72 сантиметр узундуктагы түз сызык тартты. Андан соң кызыл бор менен мурункуга караганда, көккө караганда 14 сантиметр узунураак болгон дагы бир түз сызык тартты. Кызыл бор менен тартылган түз сызыктын узундугу канчага барабар? Демек, келгиле бул жакка биз Данияр тарткан биринчи түз сызыкты биз да тартып алалы. Бул Даниярдын биринчи түз сызыгы. Ал көк түстө. Анткени көк бор менен тарткан. Анын узундугу 72 сантиметр. Андан соң ал кызыл бор менен дагы бир түз сызык тартты. Ал кызыл бор менен дагы бир түз сызык. Мына ал кызыл бор менен тартылганы бир аз узун болот. Анткени мурункуга караганда 14 сантиметрге узунураак. Демек мен бул жакка бир аз узун кылып тарттым. Анда бул жерде бирок жалпы канча болот аны билбейбиз. Бирок узунураак болгондо бул чекиттен бул жерге чейин экөө бирдей 72, бул жерде эле 72 сантиметр. А калганы бул 14 сантиметрге узунураак дегенде анда бул жерден тарта бул жерге чейин 14 сантиметр. Демек, эми мен кызыл бордун жалпы узундугун табышым керек. Бул деген бул эки санды кошобуз. Анткени бул жерге чейин 72, бул жерден кийин дагы 14 бар. Ошондо 72 кошу 14. Кааласаңар бул жерге 72ге 14-тү мамча түрүндө кошуп алалы. 2 кошу 4 бул 6 бирдиктери. 7 кошу 1 бул 8, же болбосо 7 ондук кошу 1 ондук бул 8, 86. Демек, кызыл бор менен тартылган сызыктын узундугу 86 сантиметрге барабар. Чындыгында 86 72ден 14кө көп. Анда эмесе келгиле дагы бир мисал чыгарып көрөлү. Алтын дарбаза көпүрөсүндөгү бир темир тростун узундугу 33 метр. Башка бир тростун узундугу 13 метрге узунураак. Эки трос биригип канча метрге барабар? Демек, бизге чыныгы жашоодон алынган бир мисал берилиптир. Алтын дарбаза көпүрөсү бул Сан-Францискодо жайгашкан. Ошол жерден эки трос бизге мисал катары берилди. Демек, биринчи тростун узундугу 33 метр. Анда эмесе келгиле бул жерге мен 33 метрдик мисал катары бул жерге бир түз сызык. Бул трос деп элестетели. Анын узундугу 33 метр. Ал эми экинчиси 13 метрге узунураак. 13 метр эмес. Бул биринчиге караганда 13 метрге узунураак болуш керек. Анда биз бул жерге бир аз узун тросту тартып алдык. Анда 13 метрге узунураак болгондо, мына бул жерге чейин экөө бирдей. Бул 33. Андан кийин дагы 13 бар. Анткени экинчи биринчиге караганда 13 метрге узунураак. Ошондо жалпы канча болду? 33 кошу 13 бул 3 кошу 3 6, 3 кошу 1 бул 4. 46. Демек 46 метр экен. Суроо кандай? Эки трос биригип канча метрге барабар? Анда келгиле бул жерге биз эки тросту бул жакка алып келели. Бул биринчи трос жана экинчи тросубуз андан бир аз узун болот. Бул экинчи трос, мына экөө биригип канчага барабар? Демек, биринчисинин узундугу 33, ал эми экинчисинин узундугу 46. Ошондо жалпы канчага барабар? Жалпын табуу үчүн биз бул жакка кошобуз. Анда кошкондо мына жалпы узундук табылат. Ал бул жерде колдонсом болот окшойт. 33 кошу 46. 3 кошу 6 бул 9, 4 кошу 3 бул 7, 79. Демек, эки трос биригип 79 метр. Келгиле балдар, дагы бир мисал чыгарып алалы. Бул жерде ылдыйда дагы бир мисал бар. Русландын шарфынын узундугу 36 сантиметр. Шарфынын узундугу. Ал шарфты кесип салды. Азыр анын шарфынын узундугу 19 сантиметр болуп калды. Ал кесип салган кесинди канча сантиметрге барабар? Анда эмесе келгиле. Бул жерге мен Русландын шарфыны ушундай бир калыңдыкта элестетип
тартып алгам. Бул Русландын шарфы. Анын узундугу 36 сантиметр болчу. Ал шарфты кесип салды. Азыр анын шарфынын узундугу 19 сантиметр болуп калды. Демек ал ушул шарфты экиге бөлүп койду. Мисалы бул жерден кесип салды деп ойлойлу. Анда анын азыр колдонгон шарфы 19 сантиметр болгон жагын колдонот экен. Анда бул жерден биз бул жагыны ал колдонгон жак деп алсак болот. Бул 19 сантиметр. Анда калган жагы бул кесинди канча сантиметрге барабар? Ушул жакты табабыз биз. Биз бул жакты, мисалы бул жакты биз билбейбиз. Анда биз аны табуу үчүн негизинен баары 36, бизге бул жагы эле керек. Анда баары 36 болсо, мен бул жагын алып салсам, 19 сантиметр болгон жагын алып салсам, бул жер 19 сантиметр анткени, мына. Баары 36-нан 19 алып салсам, бул кесинде калат. Анда келгиле 36-дан кемитебиз 19-ту. 6-дан 9-у кемите албайбыз, анда 10-дуктардан 1 ондукту бул жака беребиз. Ошондо 1 ондук бергенде 16. 16-дан 9 кемитсек, бул 7. 1 ондук кетти, 2 ондук калды. 2 ондуктан 1 ондукту алсак, бул жер 1. Демек, бул кесинди 17 сантиметрге барабар.